Достор, бүгүн сиздерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен башында суроо берейин дедим эле, бирок ал суроону Бакаяга берип койду жана канчасы абитуриент, канчасы студент экенин билип алдык. Достор, азыр өзгөчө абитуриенттер өзгөчө бир сезимдерге туш болуп турсаңыздар керек. Себеби мен дагы мындан 4 жыл мурун Актала биримдиги коомдук бирикмеси ушундай кош кел абитуриент деп иш-чара уюштурган. Ошондо азыр сиздер сезип аткан сезимдерди мен ошондо башыман өткөзгөм да. Азыр кээ бирөөңүздөрдүн обертиңиздер аябай жогорку балл менен чыкты, кээ бирөөңүздөрдүкү өзүңүздөр ойлогондой чыкпай калды. Азыр университеттер да эшигин ачып сиздерди бизге кел деп чакырып атса, башыңыз айланып турган чагы. 11 жыл бою, 11 жыл болбосо дагы акыркы 3 жылда сен максат кылып, ушул кесипке тапшырам деп ойлонуп алып, анан Бишкекке келгенден кийин оозуңарды ачып калган момент болуп атабы? Ошондо атасыңарбы? Бул эми убактылуу нерсе. Негизи адам жашоосунан мындай айтканда башынан эң чоң 3 депрессияны өткөзөт экен да. Бул бизге билинбеши мүмкүн экен, бирок мындай айтканда бир убакыттын жүрүшү менен өтүп кете турган нерсе экен. Бул биринчиси биз 11 классы бүтүп аткан кезде оертубуз кандай чыгат деп аябай ойлонуп бир депрессияга түшөт экенбиз. Анан оертубуз бүткөндөн кийин, жыйынтыгы чыгып келгенден кийин кайсы университетке тапшырам деп башыбыз ооруп дагы бир депрессияга түшөт экенбиз. Анан университет бүткөндөн кийин кайда барам деп дагы бир депрессияга түшөт экенбиз да. Мен деле силердин абалыңардан мен уже 3-чү депрессияга жетип атам. Достор, анан албетте баарыңыздарды тандооңуздардан жаңылбай, жакшы бир кесиптин ээси болушуңуздарга тилектешмин. Себеби жаман кесип болбойт. Болгону ошол кесиптин ээси боло албаган татыксыз адамдар болобуз да. Андыктан татыктуу бир өзүңүздөргө жаккан кесипке тапшырып, ошол кайсы кесипти каалап атсаңыздар, ошол кесиптин адистеринен сурап, ушул кесипке тапшырып аттым элем, анын мындай айтканда перспективасы кандай, кийин жумуш таап кете аламбы, кандай кылышым керек деген нерселерди сурап билип алыңыздар. Андан кийин эч качан өзүңүздөрдүн мындай айтканда каалооңуздарга каршы чыкпаңыздар. Себеби адамда каалоо болсо анын артында ошол каалоону аткарып ишке ашырып кете турган жөндөмү да болот да. Андыктан ушул эки нерсеге караңыздар. Биринчи каалооңуздарга, ошол каалооңуздар аткарып атканда жөндөмүңүздөр барбы? Себеби дизайнер болом деп анан түз сызык сыза албай жүрө бергендер деле болот да. Андай нерседен артта болуңуздар. Себеби көпчүлүк эле бюджеттик орундар аз, өзүңүздөр билесиздер, Анан контракт негизде окуп, ата-энебизди да кыйнап койбойлу да. Анан достор, азыр көбүбүз эле айылдан келдик, же шаарда окугандар барбы? Көбүбүз эле айылдан келдик, региондордон келдик. Анан 4 жыл эми бат эле көз ачып жумгучакта өтүп кетет. Студенттик курак ушунчалык сонунчур. Ал жерде оюну да бар, күлкүсү да бар, сүйүүсү да бар. Анан албетте өзгөчө бир жаңы билимге толуп турган мүнөттөр менен аябай кызыктуу да. Анан ушул 4 жылдык кыска мөөнөтүбүз жөн эле ойнодук, күлдүк, анан көчөдө жүрдүк эле деген нерсе менен өтүп кетпесин. Атыңардан бир студенттик куракта мен ошол учурда татыктуу студент болчумун ушул университеттин, өзүмдүн факультетимдин мыктуу студенти катары бүтүрүп кеттим эле деген жакшы бир өзүңөр жөнүндөгү атыңарды ошо университетиңерге, окуган жериңерде калтырып кеткиле да. Себеби тарых бул жөн эле адамдардын жашоосун алып бербейт да. Ал ар бир адамдын өткөн өмүрүнөн, анан эсинде калган элестеринен жазылат да, достор. Андыктан өзүңүздөрдүн тарыхыңыздарды өзүңүздөр жаратыңыздар. Азыр сиздерде сонун мүмкүнчүлүк бар. Кийинкиси, достор. Негизи бул жакка чогулган адамдарбыз. Адамдар баарыңыздар тең бактылуусуздар да. Анткени Бакаяга айтып кетти, Табылда кайда азда айтат. Мисалы, ал адамдар келгенде мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Мына Бакаяга экөөбүз жердешпиз, Актала районунан. Анан мен өзүм ошол иш-чарага катышкан кезде Бакаягайда сүйлөп ошол жакта. Анан Түркияга кетип атам деп ушундай бир сонун мотивация калтырып кеткен да бизгечи. Анан эгерде ошол Бакаягайдын ошончолук бизге берген мотивациясы болбосо, ошондой мындай айтканда бизге берген кеңештери болбосо, мен да азыр ушул жерде туруп кайра сиздерге Бакаягайдан алган аманатымды бөлүшпөйт элем. Ошол агайлардын артынан бизге билим берип, ошол убактысын арнап кеткен, убактысын курмандыкка чалгандыгы үчүн мына азыр ошол учурдагы мына араңарда Самат деген да сонун группалашым отурат. Бул да Бакаягайдын инилеринен университет. Самат, ордуңан туруп коесуңбу? Университеттин эң алдыңкы студенттеринен.
Анан мындайча айтканда Бакай агайлардын убактысы курмандыкка чалынды жана анын жемишин берди да. Достор, азыр силер да өзүңөр ушул убактыңар курмандыкка чалып, мүмкүн кээ бирөөңөргө биздин айткан сөзүбүз жеткиликтүү болбой, кулак тышыңардан кетип атышы мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде пайдасын тийгизет дагы, жашооңордо өзгөрүшүнө алып келет да. Анан кайсы бир убакыт өткөндөн кийин ушул сөзүмдүн артынан бир өзгөрдүм эле деген ойго келбешиңер мүмкүн. Бирок кайсы бир учурда ойлоносуңар да, ушул сөздү бир жерден уктум эле депчи. Андыктан азыр берилип аткан маалыматтардын баарын тең болушунча тетрадтарыңарга, же болбосо Кудайга шүгүр барса телефон бар, телефондун заметкаларына жазып алыңыздар. Себеби бул маалыматтар кийинки жолу жолугушканда мындай маалыматтар берилбеши мүмкүн. Анан мен неме жөнүндө айтып кетейин дегем, кийинки слайдка өткөзсөңүз. Чөйрө баарынан маанилүү достор. Чөйрө баарынан маанилүү. Бир Нуржит агайдын жакшы сөзү бар, сен баткакта жүрүп деле бутум таза болду деп айтпайсың деп. Анын жоктен тапанын алдында баткак калат. Андыктан өзүңүзгө сонун чөйрө тандаңыздар. Мына азыркы кадамыңыздар абитуриенттер сонун чөйрөдөн башталып атат. Китепкөй чөйрөдөн башталат да. Мен башка семинарларга барсам, араңарда 3 китеп канча окуду, 5 китеп канча окуду деп сурайт элем, бирок азыр ишенем бул жакта кеминде бир 10 китеп окусаңыздар керек да. Андыктан ар дайым чөйрө тандап аткан учурда сөзсүз түрдө китепкөйлөрдүн чөйрөсүнө кошулуңуздар. Анткени китеп окуган адам эч качан жаман нерсеге сүйрөбөйт да сиздерди. Андан кийинкиси достор, кийинки слайдка өткөзсөңүз, студенттик клубтар болот. Эми буюрса жакын алдыңкы айларда, сентябрдан баштап официалдуу түрдө студент болосуздар. Студенттер өзүңүздөр да билсеңиздер керек, ар бир университетте студенттик клубтар болот. Мына ошол студенттик клубтарга сөзсүз түрдө барып катышыңыздар. Ал жакта көбүнчө эми группалаштарыңыздардын арасынан деле байкап атсаңыздар керек, өсөм, өнүгөм деген гана студенттер ошондой клубтарга мүчө болуп кирет да. Ал эми жөн эле эптемей жашоому көрүп жүргөн студенттер ал нерсеге кошулбайт көбүнчө. Анан ар бириңиздерге мен бул жактан актала берем деген биринчи коюп койгом, себеби ар бириңиздердин айылыңыздарда, же болбосо районуңуздарда ушундай райондун биримдигин түптөп ынтымакка чакырып турган жаштар уюмдары бар да. Сөзсүз түрдө алардын катарына кошулушуңуздар керек. Себеби мен де бир агайдан неме кылган элем, уккан элем. Мекенге кандай салым коштуң дегенде, мейли Кыргызстанда өнүктүрүп ийсең дагы, сен кичи мекенге кымындай бир жардамың тийгизбесең, мекенге салым Кыргызстанда өнүгүп атканың артта калып кетет деген да. Анткени кийин бара турган сенин сөөгүң ошол айылыңа барып көмүлөт деп айтты эле да. Ошол себептен сөзсүз түрдө мекениңиздерге, мектебиңиздерге кайрылып туруңуздар. Себеби мектебибиз, именно айылыбыз, өзүбүздүн ата энебиз бизди ар дайым күтөт. Анын үстүнө дагы биз ар бирибиз региондон келдик да. Ушул жерге биздин ата энебиз бизден үмүттөнүп, болгон акчасын берип, кийинтип, курсагыбыз тойгузуп анан жиберип атат да. Алардын үмүтүн мындайча айтканда өчүрбөй, сөзсүз түрдө биз өз чөйрөбүздүн, өз адистигибиздин мыктысы болуп өсүшүбүз керек ушул жактан. Анан инсандык өнүгүү. Бул инсандык өнүгүү мына Табылдык айларды тарбиялады, Бакай агайды тарбиялады. Ушу инсандык өнүгүүдө мен дагы биринчи курс кезинде кошулдум эле. Ошол инсандык өнүгүүдөн анан Айнек Каныбекова деген эжени жолуктуруп, ошол жактан анан президенттик стипендия боюнча маалымат алдым эле да. Андыктан азыр араңыздарда ОРТдан жакшы бал албай калып, алтын сертификатка жетпей калдым деген өкүнүч турса, анда эч ойлонбоңуздар, себеби алдыңкы 4 жылда сиздерге кыска мөөнөттүн ичинде, мындай айтканда кыска мөөнөт 11 жылга караганда, кыска мөөнөттүн ичинде 4 жыл ичинде өзүңүздөрдү көрсөтүп, мыкты студент катары ошол президенттик стипендияны алганга толук түрдө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Албетте президенттик стипендия бул бир жылда ай сайын бербейт, ушинтип түшүнөт экен, ай сайын берилет. Жок, бул 4 жылдык окуган окуңдун, кылган иштериңдин, жанагындай өзүңдүн илимий иштериң жазганыңдын акыбети ошо 4 жылдан кийин берилет да. Сен ошо мыкты студент болуп бүтүрдүң деп президент тарабынан сага ошо студент болгону үчүн берген мындай айтканда сыйлык. Андыктан мейли эме бул жактан эме көп деле сумма эмес, бирок достор, бул жактан президенттин стипендиясын алды деген сонун бир ат бар экен. Ал ат менен сен биринчиден ата энең, экинчиден мектептеги мугалимдериң, үчүнчүдөн факультетиң, анан университетиң сыймыктанат экен да. Андыктан ушул нерсе жеткенге аракет кылып, студенттик клубтарга катышып, алардын кийинки слайдка өткөрсөңүз, алардын сонун бир иш-чаралары бар, иш-чараларын калтырбай көргөнгө аракет кылыңыздар. Анан ар бир иш-чара кийинкисин өткөзө бериңиз. Мен бул жакка мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ач деп койгом, себеби студенттик клубтарга кошулгандан кийин сөзсүз түрдө иш-чаралар болот. Иш-чаралардан мурун студенттер өзүңөрчө көбүнчө мындай да, активист студенттердин баары тең эле ар кайсы иш-чарага жүрүп эле окуусун унутуп калат да. Көпчүлүк ушундай. Анан бетиңерге айтанан текеберчилик пайда болот. Силер мындай актив студенттердечи
мындай университет анан мындай да жана университеттен билим деле албайт деген нерсени ушу активисттер именно биз кое берип атабыз да ушундай сылыктардычы. Анткени университеттенчи мындай мен бир да жолу мугалимдин мага билим бербей атканын көргөн эмесмин да. Бир учур мен Гүлсайра Асановна деген бир жакшы мугалимим бар. Биринчи курс кезимде мага бир тапшырма берди. Бир теория өткөн болчубуз мамлекеттин түзүлүшүн. Ошону мен окуш үчүн анан колдонулган адабияттар деп дайыма берет да университетте. Студенттер лекция окуп бүткөндөн кийинчи. Ошолордун арасынан Платондун китебин айтып ушунда бар деп койгон үчүн мен ошол Платондун китебин окуп чыккам да. Биз ошондо экинчи күнү окудук элек, 5-чи күндө жооп беришим керек деп 5-чи күнгө чейин окуп бүткөм. Ошондо же орусча билбейм, орусча китепти окуп бүткөм да ошо. Анан жана 12 сомдук азыр тетрадьтар бар го. Ошого анан конспектлеп кыргызча жазып чыккам ошонун баарынчы. Анан ошондон кийин көргөндөн кийин эле Гүлсайра Асановна мени билип алып, андан кийин элде жок тапшырмалардын баарын берчү да. Мындай кыл, тигиндей кыл. Анан кээде ошо конспектлей калбай калганда мындай ыйыл ачым кадимкидейчи. Бирок ошо Гүлсайра Асановнага ээрчип мен толтура конференцияларга баргам, тегерек столдорго баргам. Илимдер академиясына канча жолу бардык Гүлсайра Асановна менен. Анан мындайча айтканда мамлекеттик бир иш-чаралар болот. Кайсы бир мыйзам долбоорлорун кабыл алып атканда мен өзүм госпуправлениеде окугам. Анан мени ошо ээрчитип алчу да, жүр айдын көрүп кел депчи. Мындайча айтканда мен ошол бир эле Платондун китебин окуп койгон, мындайча айтканда баардык эшикти ачып салган да. Анан конференцияларга көп катышкандыгы, мисалы эл аралык конференцияларга 3 жолу катышкан. Ошол конференцияга катышкандын артында Гүлсайра Асановна турат. Анткени ошо биринчи курс кезинде ошончолук кыйнап койбогондо, менде да анчалык билим топтолмогон эмес дагы, ошончо нерселерге катышмаган эмесмин. Анан активисттерге кайрыларым, ооба албетте коом үчүн пайдалуу инсан болуп, жүгүрүп, алардын ишин жасап коомдун жүгүн көтөрүп жүргөн жакшы, бирок өзүңөрдү унутуп калбагыла да. Себеби 4 жылдык мөөнөт батальон өтүп кетет, анан өтүп кетет. Силер мисалы өзүңөрдүн кесибиңер боюнча барган кезде, эгерде алган билим адистигиңер боюнча жакшы бир татыктуу билим албасаңар, анан өзүңөр активист болуп, көзгө көрүнүктүү жакшы эле күзгү болуп турсаңар, коомдун жүзгүсү болгон жаштардын катарына кирип турсаңар, анан немеңерди көрсөтсөңөр, зачеткаңарды көрсөтсөңөр, анда жалаң 3-4 болуп турса, бул уят эле да, туурабы? Активист болгондон кийин элдин жүзүндө жакшы болуп жүргүңөр келсе, сөзсүз түрдө баардык тарабынан төбөрүңөр төп адам болушуңар керек. Андыктан ушул нерсени айткым келди. Анан олимпиадалар болот. Бул мектептегилер сыяктуу, мектептегидей эле ар бир факультетте өзүңөрдүн кесибиңерге байланыштуу университеттер арасында олимпиада болот. Ошолорго катышкыла. Мектептегидей эле спартакиада болот. Ошолорго катышкыла. Эгер маалымат жок болсо, деканаттан сурагыла, же жаштар департаментине барсаңар университеттен, ал жакта ар бири силерге маалымат берет. Кайсы мисалы жана 23-сентябрь жыл сайын кайсы университетте гана болбосун, мамлекеттик тил боюнча, анын деңгээли боюнча ар дайым иш-чаралар болот. Мейли сен бизнес управлениеде оку, бирок ошол конференцияга катышсаң, сен өзүң бизнес управлениеде мамлекеттик тилдин деңгээли кандай, анын кандай таасири тиет, ошол боюнча өзүңдүн анализиңди жаз. Бул жакта мисалы азыр Кыргызстанда мисалы азыркы студенттердин абалы мындай да, интернетке киребиз, керектүү маалыматтарды көчүрөт, анан ошону эле берип койсуңар да. Достор, мындай нерсе менен силер татыктуу деле билим албайсыңар, өзүңөрдүн деле мындай айтканда жаңы ойлоруңар деле болбойт. Андан көрө ошол маалыматтарды окугула, азыркы абал менен салыштыргыла, анализиңер жазгыла өзүңөрдү. Бул силердин кийин курстук иш жазганда, дипломдук иш жазганда баарында кереги тиет. Андыктан абитуриенттер мындай айтканда жалкоо болбогула. Себеби силер студент болдуңар, демек студент дегендин өзүнүн түпкү мааниси бар, бул окууга ынтызар, изденген адам деген. Андыктан дайыма изденүүнү каалаган, изденүүнү көздөгөн, ынтызар, дилгир инсан болго деп айтат элем. Анан бул жакта ыктыярчылык жана анан ыктыярчылыкта бир нерсе бар да. Кээ бир менин тааныштарым бар, 4 жыл өттү, бирок өзүнүн бир чөйрөдөн таба албай эле дагы деле ыктыярчылык менен иштеп жүрөт да, дагы окуусун бүтүрүп коюп деле ыктыярчылыкта жүргөндөр бар да. Мисалы ыктыярчылыкты жаман дебейм, эгерде бир чөйрөдө жүрсөң, мисалы мен эң белгилүү ыктыярчылардан мисалы Табылды агайды тааныйм, Бакай агайды тааныйм да. Мисалы ыктыярчы, себеби бул жактан силердин акы алган жок да, туурабы? Силерге иш-чара уюштуруп берип, силерге сүйлөп берип аткандыгы үчүн. Бирок дайыма китепти ушул Кыргызстан китепкөй өлкөгө кирип калсынчы деп өзүнүн убактыларын садака чаап ушул жакта иш-чаралар уюштуруп жүрөт. Демек ушу китепкөй чөйрөлөрдүн арасында ыктыярчылык кылып жүрөт да. Адинай Керимова деген эжентен азыркыга чейин ЮНИСЕФтин эмеси, мындай айтканда ардагер ыктыярчыларына айланып калды. Бирок ал жактан өзүн өстүрүп, постоянно англис тилинде сүйлөшөт ал жактагылар. Анан кээ бирөө бар, инсандык өнүктө жүрөт, нар жактан лидер клубта жүрөт, бул жактан дебатта жүрөт.
аралашып эле жүрө берет. Достор, биринчи, экинчи курс бул нормалдуу эле нерсе. Силер ар кайсыктан өзүңөрдү издеп жүрсөңөр, бул нормалдуу нерсе. Бирок экинчи курсту бүткөндөн кийин силер конкретно мындайча билишиңер керек. Өзүңөрдүн ордуңар кайсыл жактан, кайсыл тармакта өсүшүңөр керек. Ошондуктан мындай айтканда ар жакта жүрө бербей, дарак бир жактан көгөрөт деген сөз бар, бир жактан көгөрүп, ошол жактан мындай айтканда жыйынтык чыгарганга аракет кылгыла. Анан дебаттар, сөзсүз түрдө биринчи курста дебатка катышкыла. Себеби баарыбыз да тең эле айылдан келгендечи, керек болсо мен дагы биринчи курска келгенде өзүмдүн оюмду так жеткиликтүү айта алчу эмесмин да. Бирок дебаттарга келгенден кийин уже кадимкидей өзгөрүп каласың. Эми ал жакта дебатта сөздөн сөз талашып отуруп эмес, бул жакта факттарга, аргументтерге таянып, анан өзүңдүн оюңду кыскача жеткиликтүү түшүндүрүп берүү да. Мына ушул нерсени сиздер дебаттан үйрөнө аласыздар. Жөн гана апаңыздардын акчасын коротуп, немелерди жүрө бербеңиздер да, жана ораторская үйрөтүү жана башка. Ораторлукты эч качан үйрөнгөнгө болбойт. Ал нерсе просто силердин китеп окуганыңардан, анан адамдар менен сүйлөшкөнүңөрдөн келип чыгат. Андыктан мындай айтканда керектүү курстарга окугула дагы, кереги жок нерсени алысыраак жүргөнгө аракет кылыңыздар. Кийингиси бар бекен? Студент болуу бактысы баарына буйрбайт, баркын билдейт. Жана достор айттым, эми студент болдуңар. Мен деле башыман өткөн группалаштарыңар болот, туулган күнүңөр болот, анан жанагындай бир иш чаралар болот. Жаңы жыл тосот элек, анан 23-үндө балдарды майрамдатат элек деп. Албетте алардын катарына кошулуп, бирок ушундай маанилүү бир группалаштарыңар үчүн маанилүү гана студенттик күндү өткөзбөсөңөр, ашыкча баскан турганды токтотуш керек да. Ишенесиңер, мен 4 жылдачы бир дагы дос кызымдын туулган күнүнө барган эмесмин. Бир дагы 8 март тоскондо университеттин ичинен эле гүл алып, балдар менен эме болбасак, бир да жолу барган эмесмин андай иш чараларга. Жаңы жылда корпоратив болот, алкоо бизде деген университеттин, факультеттин мугалимдери баары биригет да. Ошондой бир чоң масштабтуу майрамдарга эле чогуу барып койбосоңор, ашыкча басканы токтотуш керек. Анткени ата-энебиз, достор, кээ бирөөңөрдүкү пенсионер, кээ бирөөңөрдүкү мамлекеттик жумушта иштейт. Ошо айлап топтогон акчасынан силерге да атайын инвестиция жасап атат. Ошол нерсени баркын билиш керек да. Ал нерсени контрактта окугандар аябай жакшы түшүнөт. Анан сөзсүз түрдө университетте эч качан акча менен бүтүрсө болот экен деген нерсени мээңерден вообще алып салгыла. Окусаңар силерге сонун эле коюп берет мугалимдерчи, керек болсо бошотот силерди, келбей эле кой, башкасын сурайын деп, уже силерди бошотот сабактардан. Андыктан өзүңөр эле мындай айтканда, биздин мээбиз негизи кошоматчы болот да, биздин мээбизчи. Биздин мээбизге кандай ой келсе, мээ ошого жараша бизге ойлор чыгарып бере берет. Мисалы мен туруп тиги мисалы майрам жөнүндө жаман пикир оюма келтирсем, майрамдын болгон минусун мага мээм чыгарып берет да, сразу анализдепчи. 1 секундга жеткизбей чыгарып берет. Ошондуктан дайыма мээңиздерге жакшы информациялар толтуруп, анан жакшы пикирди айтканга көйнүңүздөр. Анан китептер тууралуу айткым келип атат азыр. Мен жакында эле китеп уурусу деген китеп окуп баштадым да. Анан мени таң калтырганы, ошол учурда бир согуш учурун баяндалат экен, анан кыз таптакыр китеп окуганга шарты жок, бирөөнүн кирин жууп, бирөөнүн алдында иштейт экен да, анан терезелерден китеп көрүп калып, бирөөлөрдөн китеп көрүп калып, ошол китепти уурдап окуйт экен да. Карасаңар, бул жакта деген китепке канчалык суусуп аткандыгынын белгиси да. Бизде азыр толтура мүмкүнчүлүк бар, жок мындай айтканда Бакай агайдан деле же Жаркын айдан деле башкадан сурасаңар, китепти силерге бербей кое албайт, китеп сурап аткан кишигечи, негизи китеп окуган адам. Китеп берет, силерде сонун мүмкүнчүлүк бар, китептерди окуганга, керек болсо интернеттен окуганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол нерсени пайдаланбай атабыз да. Өзүбүз жалкоо болуп атабыз, өзүбүз артка тартып атабыз. Силер жана күнүнө 8 саат, 15 саат убактысын коротот телефонго деген нерселерге атандашпагыла. Мен деле мисалы күнүнө 12 саат колдоном, ачыгын айткан, телефонду, бирок 12 сааты мага кайра акча алып келип берип атат да. Ошон үчүн колдонуп атам. Пайда чыккан нерседен гана мындай айтканда убактыңарды көбүрөөк садака чаппасаңар, пайда алып келбеген нерседен убактыңарды коротуп кереги жок. Анткени арты өкүнүчтүү болот да. Андан кийинкиси, достор, бизде Актау районунда Жакшылык Матанов деген бир жакшы агай бар да. Азыркы учурда Интеллект деген мектепти ачкан. Анан өзү түрк лицейде окуп бүтүрүп, анан ошо Түркияга барып окуп келип, ушундай түрктөрдөн билим алган инсан да. Анан ал бир жолу айтты эле. Неме дейт? 11-класс ошол түрк лицейди бүтүп аткан кезде дейт. Ал 2 мектепте окуган да. Анан түрк лицейди бүтүп аткан кезде карасам дейт, өзүмдүн классташтарым баары мындай чоң максаттарды койгондор дейт да. Анан айылга барып калдым дейт, классташтарыма. Барып калып, анан 10 жылдык максатыбызды сүйлөшүп атабыз дейт. Сүйлөшүп атсак, 10 жылдан кийин өзүң кандай элестетесиң, алдыда кандай пландар бар десе, бирөө машина алам деди дейт, бирөө аял алам дейт, бирөө үй алсам дейт. Анан эптеп эле үй бүлөмү баксам экен, элдин көзүн уят кылбай деген максаттарын айтышыптыр да.
Анан ошондо агай өзүм дейт 11 класста өтүп аткан балам, бирок эмне үчүн түрктөрдү биз айтабыз го, түрктөрдүн билим бергени жакшы билим беришет деп ойлодум дейт. Эмне үчүн биз ушинтип айтабыз да, эмне кыргыздар окутса болбойбу депчи. Анан мен кыргыз тилинде бир эң күчтүү мектепти ачам деп айттыр да. Мен 10 жылдан кийин ошол мектептин директору болуп келем депчи. Анан 10 жылдыкка жакында эле барып келишти. Анан айтат да, ойлонуп отурсам дейт, баягы эле машинаны ойлогон, баягы эле аялын бакканды ойлогондор дагы деле ошол максаттын артынан жүрөт дейт да. Ал максат өмүр бүтпөйт экен депчи. Өзүң карады, азыр интеллекттин эмеси, эл аралык мектептин директору азыркы абалын көрүп өзүнө бир мындайча айтканда ыраазы болуп койдум дейт да. Андыктан азыркы силер ойлонуп аткан абалыңар сөзсүз түрдө кайсы бир 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби баары бир келет. Андыктан азыр ойлонуп аткан болсоңор 4 жылдан кийин дагы президенттик стипендияны алып мен да ушинтип быдылдап сүйлөп коеюн деп ойлонуп коюңуздар. Сиздерге чоң рахмат.